Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, sizler менен мен Бакыт Сулайман. Бүгүн 11-ноябрь 2020 yıl акыркы болуп өткөн окуялар, кабарлар туурасында сүйлөшөбүз. Geçe günü Şanghay Kızmattaşlık uyumuna müçө mamleketlerden liderlerinin sammiti болуп өттү. Биздин мамлекетте президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич Жапаров биздин мамлекеттин атынан сүйлөдү. Ошол жерде эми айта кетчү нерсе, бул жерде негизинен ковид тууралуу, экономикалык байланыштар тууралуу адаттагы эле ушундай саммиттерде сүйлөчү сөздөр болду. Бирок бул жолу ушул ковидке байланыштуу бул саммит Орусиянын президентинин жетекчилиги астында онлайн болуп өттү. Негизги айта турган нерсе эми бул жерде өтө бир кызык нерсе деле болгон жок. Адаттагыдай эле биздин мамлекеттин лидерлери дайым айтып жүрчү сөз ушул Россия биздин негизги стратегиялык, экономикалык жактан дагы, башка жактан дагы партнерубуз деген сөздөр кайталанды. Анткени жакшы билесиздер, биз экономикалык жактан бир топ эле Орусияга көз каранды болуп калдык десек деле туура болот. Анткени бензинди болобу, газды болобу, биздин ушул газ компанияларыбыз дагы Орусияга карап калган. Экономикабыз абдан ушул саясий кырдаалга байланыштуу жана башка кырдаалдарга байланыштуу абдан акыркы кездери начар абалга жеттик достор. Ошондуктан дайыма эле ушул орустарды сиз деп турабыз. Албетте бизге окшогон кедей кембагал мамлекеттерге мындай оор кырдаалда жашап кетүүнүн өзү абдан кыйын. Ошол биздин стратегиялык партнерубуз экендиктери жөнүндө сөз болду. Дайыма биз сиздер менен кызматташууга даярбыз деп. Андан кийин Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы бир маанилүү нерсени айтты, сунуш киргизди. Ушул биздин мындан кийинки Орусия кыргыз-орус мамилелери, кызматташтыктары боюнча сиз менен жеке телефон аркылуу сүйлөшсөм жакшы болот эле деди. Орусиянын президенти Владимир Путин макул жакынкы күндөрдө бул сүйлөшүүнү уюштуруу мүмкүн деп убадасын берди. Демек ушу жакынкы күндөрү сүйлөшүү болушу күтүлөт достор. Андан кийинки дагы бир мындай эл аралык деңгээлдеги жаңылыктардан ала турган болсок, ушул Руслан Казакбаев, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри, азыркы кездеги Түркиядагы сапарында виза жөнүндө биздин эмгек мигранттарыбыздын документтерин мындай оңойлоштуруу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүптүр. Бул дагы албетте ушундай пандемия кезинде Турцияга албетте жол ачык, Россияга болсо жол жабылып турат. Балким ал жакта ушундай биздин эмгек мигранттарыбыз азыр көп келип топтолуп калды. Ошолор эгерде ушул визасы жок Турцияга кирүү мүмкүнчүлүктөрү болуп, анан дагы ушул иштөөгө мүмкүнчүлүктөр болуп калса, бул дагы бир нече кыйналып жаткан тагдырларды иш таап берүүгө жардам болот эле. Тилекке каршы бизде өзүбүздө мамлекетте бир кызыкчылыктарды колдогон ушундай заводдорду ачайын деген жана башка деген мындай нерселер аз болуп жатат. Инвесторлор болсо келиштен коркуп жатышат, башка болуп жатышат. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Мына инвестор демекчи ушул Кытай менен Кыргыздын ортосундагы чек арадан абдан аз машиналар өтүп жатыптыр. Бул деген биздин Дордойдогу жана башка Кара Суудагы ишкерлерибизге терс таасирин, биздикилер ушул базардын күчү менен ошол базардан алынып келинген кездемелерди тигип экспорттоп, негизинен абдан эле биздин экономиканын көп жагын ушул Кытай менен ортодогу мамилелер болуп эсептелет да. Кытай дагы жанагы акыркы кездердеги инвесторлоруна, жана кен боюнча инвесторлоруна бизден ушул толкундоолордон кийин ар кандай окуялар болуп өтүптүр. Ошондуктан ушул талаптарды коюп, ушул талаптарды аткармайынча биз ушундай чектөөлөрдү, айтылбаган чектөөлөрдү киргизе беребиз дегендей таризде ушул нерсени кылып жатыптыр да. Бул интернет маалыматтарынан алынды. Андан сырткары дагы ушул биздин автомашиналарга дагы талаптары жогору экен. Кандайдыр бир техникалык жактан алардын талаптарына жооп бербегендиктен, ошондуктан 4 пункттан турган
талаптардын негизинде ушундай аз сандагы машиналарды өткөрүп жатышыптыр. Албетте бул саясий өңүтү деле бар болуш керек. Анткени бизге абдан кыйын абалда турабыз. Биздин азыркы бийликти көптөгөн чет өлкөлүк мамлекеттер, чет мамлекеттер мындай тааныбай жатышат деп жатышат. Муну өзүбүз деле көрүп турабыз достор. Кандай мамиледе болгондуктарын. Анткени биз тезинен биздин кандайдыр бир көпчүлүк адамдарыбыз мыйзам талаасында дегенибиз менен чын эле бир мыйзам талаасына кире электигибизди ушулар атайын бир мындай мыйзам талаасына киргиле, ынтымакка киргиле дегендей таризде биз менен ушундай салкын баягындай ысык мамиле жок. Бизди бир мындай экинчи даражадагы мамлекет сыяктуу мамилелердин болуп жаткандай сезилип жатат да достор. Эми кыйынчылык болуп жатат чынын айтканда. Мына Кыргызстанда деле башка жактарда деле абдан эле саясий жактан талаптар көп болуп, ал эми экономикабыз болсо отуруп, бир жагынан пандемия күчөп, кыйын ал акыбалда турабыз да. Пандемия боюнча сүйлөшө турган болсок, Эльвира Сурабалдиеваны билесиздер жакшы. Мурдакы депутат азыр ушул социалдык жактан жооп бере турган вице премьер болуп калды. Жана ушул ковид оорусуна каршы күрөштө дагы штабты жетектеп жатат бул айым. Ачык эле айтты, ковид маселесинде жөн эле негизи эле ушул Кыргызстанда медиктер жетишпейт. Эгерде биз ондогон ооруканаларды салып койсок деле медиктердин жетишпегендиктери бул ачык деп айтты. Туура достор. Мына мен мына Базар Коргонго келдим. 15 күндөй, 10 күндөн өтүп калды. Көрүп жатам ушул медиктердин ал акыбалдарын. Буга чейин да көргөн биздин ушул Базар Коргондон эле ушул кеңеш айыл өкмөтүнүн аймагындагы ооруканалардан канча мен тааныган эле врачтардан чөтөртө Россияга кетип калган да. Анткени бизде айлыктар абдан аз болгондуктан иштегилери келишпейт. Тиричилик, турмуш көп нерселерди талап кылат. Албетте 7-10 жыл окуган врачтар 5-6 миң айлыкка иштегилери келбейт. Анткени көрүп жатышат ушул Россияда кандай төлөп беришет, кандай баркташат. Достор, ошондуктан ушул медиктердин маселесин абдан мындай ушул азыркы кезде негизи баардык нерсени кое туруп ушул ден соолугубузду да ойлошубуз керек да, ден соолукту. Мен мына кече күнү өзүм көрдүм. Өзүмдүн атам карып алган киши ушул ооруп жөтөлүп, анан биз да коркуп ушул ооруканага өзүбүздүн ушул Арпачы айылындагы мурдакы советский деп коет элек. Мындай ортодогу поликлиника деп коебу, ошондой жерине биринчи алып бардым, достор. Эми медиктердин иштеп жаткан мындай иштөө шарттарын көрүп боорум ооруйт да. Ушундай кыйынчылык шартта иштеп жаткандыктарына бир жагынан ыраазы болосуң. Суук, ысыбаган жерде регистрация, ошол кабылдама регистрация кылган жерде отурат бир айым, медайым, муздак жерде халатын кийип, анан пальтосун кийип, оронуп, өзү ооруп калат андай жерде отурган адамдар. Анан ошол атамы машинада эле отургузуп кире албайт деп, анан кирип докторду таап, ошол биздин участокты ал чыгып өлчөп, анан бизди Аль-Хабар деген жеке клиникага жөнөттү, рентген. Бул жөнүндө дагы сөз болот. Мен байкаган нерселер достор, ушул биздин өзүбүздүн айылдагы доктурга кайрылсам дагы биздин чоң эле айылда жанагы пульсоксиметр деп коебу, адамдын пульсундагы канда сатурацияны өлчөгөн процентин өлчөгөн аппарат. Ал $10 турат. Кытайдын рыноктарынан келген, мисалы үчүн Россияда 800-900 рубль, Кыргызстанда деле ошондой бир 800 миңдин тегерегинде болсо керек. Биздин чоң эле айылда ошондой нерсе биздин ФАПта дагы жок экен, эч кимде дагы жок экен. Анан алып келип ошол советскийдеги борборлоштурулган ошол клиникадан өлчөп, доктор өлчөдү, 94 экен деп анан бизди жөнөттү. Албетте бул ушул азыркы кезде элементардуу ушундай нерсенин айылда жетпей жаткандыктары докторлорду мындай коелу, ошол 800 сомдук элементардуу бир прибор ал керек болсо ар бир үйдө жанагындай термометр сыяктуу коюп койсо деле боло турган нерсе да, ошондой биздин чоң айылда жок экен. Анан дагы бул медициналык жактарда мен байкаган жагым ушул биздин Базар Коргон өрөөнүндө
mına rengender, hem hökümetin rengендери 100-200 сомдун тегерегинде тартыш керек да. Азыр абдан күч алып жатат, ушунчалык очередь көп экен, ошол Аль-Хабар жана дагы эмне дейт, дагы бир эки жеке клиникалар бар экен, ошол жактарга жөнөтүшөт экен да. Ал эми өкмөттүн арзан жанагындай рентгендери такыр иштебейт экен, алар лентасы жок дейт, начар тартат дейт, эски аппарат дейт. Кандай болгон учурда дагы же лоббиси барбы билбейм, айтор ошондой жеке клиникага жөнөттү. Бизде ал жерде жакшы аксакалдарды жакшы кабыл алат экен, тез эле кирдик. Бирок мен байкагандан адам көпчүлүгү ал жерде албетте азыр ушул өкмөттүн немелери иштебегендиктен ошондой жеке рентгендерди абдан өчүрткөн экен. Анан дагы мен түшүнбөдүм ошол жерде, мисалы үчүн бизде мурунку бир айым ошол жерге барып көкүрөгүм мынтип өлчөтүп, андан кийин эле мен атамы кийимдерин чечиндирип, эч кандай жанагы пысылдатып бир обработка кылыш керек эле деп ойлоймун да. Мен эгерде оорулуу адам болсо, ал мынтип денесин тийгизип, андан кийин барып соо адам ал жерге тийгизсе, кайра жууп калышы мүмкүн да. Ал жерде мен врачтын антиобработка кылганын ошол жеке клиникада кылганын биринчиден көргөн жокмун. Экинчиден дагы бир айта турган нерсе, элдердин нааразы болуп жаткандарын уктум. Ал 500 сом, албетте жеке клиника болгондон кийин 500. Ал эми өкмөттүн арзан 100-200 сомдук мындай рентгендер иштебейт экен, баардыгы ошол 500 сомдук нерсеге айдайт экен да. Ачык эле нерсе, мен баткендик врачтар менен дагы сүйлөшкөнмүн, базар болгон эмес албетте. Ушундай нерселерде ошол мисалы үчүн бизди жөнөткөн врачтар багыттама, направление берсе, ошол жанагы 500 сомдон кандайдыр бир процентин, пайызын буларга алуу жөнүндө да. Эми ал албетте элге кандай кылган учурда деле жардам берип жатышат. Бирок ошол эмне себептен мындай арзан мамлекеттик рентгендер иштебейт дагы. Ал эми бул кымбат жеке жактар баардыгы иштеп турушат. Бул дагы мындай ойлондура турган нерсе. Анан экинчи маселе ошол гигиеналык жагы. Мен балким албетте мен медик эмесмин, бирок ошондой суук жерде иштеп жаткан медиктерге деле рахмат. Мен балким түшүнбөйтүрмүн, балким ошол рентгенде ал жерде микробтор ошол рентгендин нуру аркылуу өлүп калаттыр, андай обработка кылгандын кереги жоктур, мен түшүнбөйм. Бирок ошол жерде утуру катарма катар бир күндө көптөгөн адамдар келсе деле баардыгы денелерин тийгизип кирип чыгып ушундай нерселер болуп турушат экен да. Бул албетте биздин медицинадагы чоң бир мүчүлүштүктөр деп койсо болот. Ушул кадр маселесин, айлыктарын көтөрүү, эми сөздү ушул дагы медицина жөнүндө айтып калдык. Ушуну менен медицина жөнүндө дагы сүйлөшөлү достор. Мисалы үчүн фаптардын акыбалдары абдан начар экен. Мына мен тайкелерим жашаган 1-май деген айылда турам. Мына азыр мен берүүнү дагы ушул 1-май айылынан берип жатам. Бул жер абдан чоң айыл. Анан бул жерде чоң мечиттер бар. Ушул чет өлкөлүк спонсорлордун жардамы менен салынган, элдер кичине каражаттарын кошуп сонун мечиттер бар да. 2 чоң мечит, дагы 2 кичирээк мечиттер айылга кенен жетет. Мечиттердин жанына спорттук аянтчаларды куруп койгон, дей койчу мындай көрсөң көзүң кубана турган ушул дин жагына баратканыбыз, жаштарыбыздын көбү намаз окушат, арак ичүүдөн алыс болуп жакшы тарбияларды берип жатышат да. Эми мен айтайын дегеним, ушул 1-май айылына дагы бир чоң мечиттен бир 1 километр алыс эмес жерде, бир 400-500 метр аралыкта дагы бир жеке адам ушундай соопчулук ишин кылайын деп туруп мечит салып коюптур. Эми мейли салсын, жардам берсин адамдарга. Бирок берки чоң мечитке адамдар деле толбой атпайбы? Бир залы толбой эле, анан эле отуруп эле ушундай нерселерди сала берүү менимче башка багытта. Ушул медицинаны айтып жатам. Ошол эле мечиттин алдында жолдун бияк бетинде ФАП турат. Ушул 1-май айылынын ФАПы. ФАП болсо жанагындай контейнерлерден жасап койгон муздак 2 комнат болсо керек. Мен сыртынан көрдүм. Адамдарды баягы мен сурадым адамдардан, кыйынчылыкпы десем, ооба кыйынчылык, кышта суукта үшүйбүз, эме дейт. Анан тиги жанындагы иштебеген жаңы салынган мечитке деп үстүнө чоң моундай мунарача куполасын кылып жасап коюшту, толук бүтө элек экен. Ошол андан көрө чоң мечит бар. Ошол мен мечитти ким салган адам билбейм, эгерде угуп калса ошону ФАПка берип ички шарттарын түзүп берсе, ал жерде абдан 2 этаж экен ал мечит. Комнаталары менен сонун болмок да. Эми үстүндө куполасын тек койсо деле болот. ФАПка деле жараша берсе керек. Же кааласа алып койсо. Ушундай баягы элдин ичиндеги меценаттар
жардамдарын мындай туура багытта берсе деле бизде көп кыйынчылыктарды жеңип кетүүбүзгө болот да. Ушул медицинанын абалы достор чынын айтканда мышык ыйлай турган кыйынчылык. Эми бизде медицинал эмес баардык жашообуз Кыргызстанда кыйынчылык болуп жатат достор. Мен ушул медицина тармагында ушул Элвира Сурабалдиеванын кечээки сөздөрүнөн кийин айтып жатам. Ушул 10-ноябрда ушул Элвира Сурабалдиева айым ушул медицина жөнүндө ушундай сөздөрдү айтты. Врачтардын жетишпегендиктери жөнүндө мен мына өзүм айтып жатам. Ушул биздин клиникада кандай шартта иштеп жатканды, эгерде байлар бир ортодон акча чыгара турган, биздин Базарбургондо абдан чоң бизнесмендер, ошол бизнесмендер депутат болуп жүрүшөт, башка болуп жүрүшөт, ошо элдерге жардамдарын берип атышат. Мен көрдүм мына сонун жардамдарды беришиптир ошол депутаттар деле. Алардын көпчүлүгүнүн келинчегине катталган же бир туугандарына катталган ушундай бизнестери бар депутаттар бар да. Ошондой депутаттар бир сонун ушул биздин арпа чөйрөнүнө бир клиника салып берип койсо дагы жакшы болмок. Андан кийинки дагы бир сиздер менен сөз кыла турган нерсе достор, бүгүндөн баштап 11-ноябрдан мектептер ачылат деп жатышат. Күзгү каникул бүтүп, албетте чоң көп 2-3 нөөмөттө окуган, 2-3 сменде окуган мектептер ачылбайт экен. Мындай кичинекей айылдар мектептер ачылат деп күтүп турган чагы, албетте биз ушул бөбөктөр мына көптөн бери жаш балдар, чоң өспүрүмдөр мектепке барышпай абдан куса болушуп турушат. Албетте билимдин алгандыгы жакшы, мугалимдер дагы онлайн эмес ушундай офлайн билимдерди берүүсү жакшы болмок. Бул онлайн деле жакшы, мындай бирок шарт болсо жакшы да. Бизде такыр шарт жок экен. Мен айылдагы адамдардын көбү менен сүйлөштүм достор. Кээ бир үй бүлөлөрдө телефону жок, эптеп эле убакыт өткөрмөй бир жаман телефонду алышып 3-4 балдары бар. Кээ бир чоң балдарыны Россияга кетип мигрант болгон, анын көп неберелери бар, ушундай үйлөр. Анан чоң ата чоң энеси кантип ага үйрөтөт. Бул деген биз абдан ушул кечээ күнү мен билим берүү жөнүндө дагы сүйлөшүү жүргүздүм бир Талант Рыспаев профессор менен. Билим берүү жагынан абдан артта калдык да. Ошондуктан достор, мектептердин ачылгандыгы жакшы. Башка нерсени кылбасак дагы ушул мектептерди сөзсүз ачып, билим берүүнү алдыңкы планга коюшубуз керек да. Анткени мына мектептерди жапканы менен базарлар деле иштеп жатат, кээ бир тойлор болуп жатат, башкалар болуп жатат. Ал эми мектепте мындай уюшулгандык түрдө гигиенаны сактоого болот. Сөзсүз түрдө калган мектептерди дагы тез аранын ичинде ачып, студенттерди дагы окууга чакырып, гигиеналык жактан эрежелерди сактоону жакшылап үйрөтүп, бул жагынан кетишибиз керек. Бул жакшы жаңылыктардын бири болду достор. Андан кийин шайлоо, президенттик шайлоонун абдан бир мындай билинбеген күрөшү жүрүп жатат. Албетте чоң электорат эң күчтүү ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен мекенчилдердин партиясынын ортосунда Садыр Жапаров мекенчилдер жактан мына жакында коет. Азыр 15-ине чейин койсо керек кандидатурасын, же коюп да калдыбы, мен 2 күндөн бери анча байкабай калдым. Балким койгондур. Клара Сооронкулова койду деп жатышат, Бектур Асанов, Айтор, көп адамдар коюп, 10дон ашкан адам койду деп жатат. Бул албетте кандай десек, бизде же демократиянын көптүгү, же баягындай өзүмчүлдүктүн көптүгү. Мисалы үчүн килтейген чоң Америкада 2 адам эле койсо, бизде кичинекей жерде 10дон ашык адам кандидатурасын коюп жатат. Эми ошолордун ичинен фавориттери ушул Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Адакхан Кимсенбаевич Мадумаров. Абдан эле, мисалы үчүн Садыр Нуркожоевич азыр Нарында кечээ күнү жолугушууларды өткөрдү карапайым элдер менен. Ага чейин Жалал Абадта кошту. Бул деген мындай бир жагынан эл менен жолугушуу, ал эми экинчи жагынан убадаларды берип, ушул шайлоо өнөктүгүндө мындай бир күчкө ээ болуу да. Албетте премьер-министрдин өзүнүн иши, бул сөзсүз түрдө элдер менен жолугушуу керек, башка керек. Бирок экинчи медалдын экинчи жагдайы дагы бар да. Мисалы үчүн Нарында милиция кызматкерлерине айлыктарды көтөрүү тууралуу, ошондой эле 100 миңге чейинки кредити барларга жардамдарды берүү, 3 айлык кредиттерин, мындай жакшы нерселерди айтылды. Бирок бул дагы болсо мындай акырын билинбеген шайлоодогу өз рейтингин көтөрүү күрөшү болуп эсептелет да. Ушундай эле методиканы, ушундай эле жол жобону Адакхан Кимсенбаевич Мадумаров деле колдонуп жатат. Албетте жанагы Москвага барып, анан кимдир бирөөлөр менен жолугуп, мигранттар менен жолугуп, сүйлөп, ушундай нерселерди кылуунун бардыгы бул ушул
şaylоонун алдындагы ар кимдин өзүнүн тактикасы. Негизги булардын стратегиялык максаты ушул шайлоодо жеңип чыгуу. Ал эми ар кандай тактиканы бийлиги барлар бийлик аркылуу колдонот экен, бийлиги жоктор өздөрүнүн таасири аркылуу колдонот экен. Адахан Килсенбаевич Мадумаровдун колдогон интеллигенциянын өкүлдөрү сүйлөп чыкты. Ушундай колдойбуз деп иши кылып, бүт эле баягы ушул эки фаворит өзүнүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн баштап азыртан эле, албетте мына жакында эле 10-январда эле келип калат, шайлоо да болот. Албетте экинчи тур болсо ушул эки адамдын гана өтүүсү менен болушу мүмкүн. Экинчи турга чейин болбосо балким башка болоттур. Айтор иши кылып ушундай шайлоонун акырын жүргөн шайтан оюндары дагы башталып калды достор. Бул жерде бирине жакшы, бирин жаман деп же мындай деп айтпай калыс турушубуз керек. Ар ким каалаган адамына үнүн бериш керек, добушун берип мындай билимдүү көз караш менен карашыбыз керек да. Анан эле ызылдап, сөгүнүп, сагынып, анан сен мындай, анан тигиндей деп фанат болуп, бирөөсүнө берилип, бирөөсүнү сөгүп кылганыбыз туура эмес. Ошондуктан биз мындай салкын көз караш менен ушундай жыйынтыктарга келишибиз керек. Бүгүнкү менин айта турган нерселерим ушул болду. Саламатта болуңуздар достор. Сөзсүз түрдө пикирлериңерди айтып, жазылбаган достор болсо биздин каналга катталып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.